Шайлоо өнөктүгү маалында жарандардын тандоосуна таасир этүү практикасы көбүнчө медианын жардамы менен жүргүзүлөт. Алардын айрымдары тууралуу 4-видеодо айтканбыз, калганын ушул видеодо улантабыз. Медиа бул көрүүгө, угууга, окууга мүмкүн болгон бардык маалыматтар. Алгач теледебаттарга токтолобуз. Адатта теледебаттарга күчтүү, билимдүү, ар тараптуу талапкерлер чыгат. Өнүккөн өлкөлөрдө шайлоо процессинде туура тандоо кылуу үчүн дебаттарга абдан маани беришет. Бизде да так ошондой болушу керек. Анткени алдын ала даярдалган материалдарды түрдүү пиар технологияларды колдонуп жасап койсо болот. Ал эми түз эфир, миллиондогон көрүүчү, күчтүү оппоненттердин жанында талапкерлердин чыныгы деңгээли көрүнүп калат. Бирок бир учур бар. Буга чейин мамлекеттик телеканалдардагы дебаттарда айрым бийликчил дегилген партиялар суроолорго эфирге чейин эле ээ болуп, даярданып алган учурлары кездешкен. Ал эми жеке телеканалдар онлайн медиа каражаттарында техникалык мүмкүнчүлүктөрүнүн жетишинче дебаттарды уюштуруп келишет. Аларды көрүп жатканда да баары ачык айкын болуп жатабы? Кызыкчылыктар кагылышы жокпу? Алып баруучу же модератор талапкерлердин айрымдарына тартып жаткан жокпу деген суроолорду өзүбүзгө беришибиз керек. Анткени көпчүлүк маалымат булактары саясатчы же саясий күчтөрдүкү экени эч кимге жашыруун эмес. Коомдук пикир жаратуу үчүн дагы кандай ыкмалар колдонулушу мүмкүн? Бул албетте ушактар. Ушактар бул адамдар аралык расмий эмес байланыштын бир түрү. Анын жүрүшүндө кандайдыр бир ойдон чыгарылган окуялар аудиториянын эң көп талкууланган темасына айланат. Расмий такталбаса дагы адамдар аны талкуу кылганды жактырышат. Ушак динамикалуу жана мааниси ар дайым өзгөрүп же толукталып турган билдирүү. Атайын изилдөөлөргө таяна турган болсок, ушакты бирөөдөн угуп, кайра башкаларга таратууда жаңы кабыл алуучунун муктаждыктарына, адаттарына, кызыкчылыктарына жана сезимдерине ылайык кайра куралат. Ушактар аркылуу кайсы бир ойду же билдирүүнү пропагандалоо, маалыматты максималдуу көп адамга таратуунун эң эффективдүү жолу. Имиштердин жардамы менен коомдук пикир жаралып жана жайылат. Натыйжада окуяга же кимдир бирөөгө карата пикир, мамиле, маанай, жүрүм-турум өзгөрөт. Шайлоо өнөктүгүндөгү кара пиар акция деп биз кандай маанидеги маалыматтарды эсептейбиз? Талапкердин аброюна доо кетире турган терс маанайдагы бардык маалыматтар, башкача айтканда компроматтар. Адатта кара пиар акциялар шайлоо өнөктүгүндөгү шансы бар фавориттерге карата колдонулат. Анын жыйынтыгы менен оппоненти тууралуу коомчулукта терс пикир жаратууга болот. Ал эми баарыбыз эле маалыматтын чын төгүнүн иликтөөгө убактыбыз жана кызыкчылыгыбыз жок. Бирок оюбузда ошол маалымат сакталып калат. Талапкердин ар намысын, кадыр баркын жана ишкерлик беделин жаманатты кылган ЖМКлар жазага тартылат. Жеке жактарга 10-12 миң сом, юридикалык жактарга 28-35 миң сом айып каралган. Колдоо имитациясы. Кайсы бир партия же талапкер кандайдыр күчтөр жана уюмдардын колдоосуна татыды деген видео текст түрүндөгү жаңылыктарды дээрлик ар бир парламенттик шайлоодо угабыз жана көрөбүз. Чынында картина таптакыр башкача болушу мүмкүн. Тактап айтканда, колдоосун билдирип чыккан партия мүчөлөрүнүн эле уюмдары болушу ыктымал. Алар колдоочуларынын көп экенин көрсөтүү үчүн ушундай жолдорду колдонушат. Сиз көрүп же угуп жаткан маалымат ушакпы, кара пиарбы же чындыкпы? Айырмалоону үйрөнүп алуу сиздин аң сезимдүү добуш берүүгө кылган кадамдарыңыздын бири.